Мен кыргызча айтканда ат токуру болуп кызмат кылып келдим. Табылдын акыркы өмүрүнө чейин. Аганы көрүп ийнеси өт, ийниси бардын ырысы бар деген философия Шоронун жаралышында эң чоң ролду ойногон. Биринчи суроодун бири, Америкага келгенде бизде Шоро барбы деп бүт баары сурайт эле. Любой өлкө барбагыла ичкенен тамагынан билинет да. Адал эмгек дейт. Жакшы ниет адамды адам кылат, балким султан кылат дейт да. Кыргыз ушу биз кедей жашайбыз дегенге биздин общий моральный укугубуз жок да. Сен тигиндей кайнатып чайды мындай кайнатып, анан менин тиги уулум анан кийин тигиндей көз караш кылып коюп, анан сен кайда жүрдүң, эмне жүрдүң, анан баягы экөөнөн ажыраштырат. Айтат, мен сага башка катын алып берем дейт. Ай атаң көр кыргыздар. Ошон үчүн ар ким бактылуу карылыкты ойлосоң, өзүң төк аракет кыл. Бир жылда чет өлкөдөн чыгып келип тургула. Мына ушул бактылуу карылык. Анан сагынып баратсаң, барып тиги балаңды суута бар, сени алып келип, тиги небереңди көрүп, өп жыттап, бирок адагы мишайт этпеген. Урматтуу достор, бүгүн бизде исторический выпуск болуп атат USA TV KG'де. Бүгүн бизде Американын жана Кыргызстандын эң мыкты бизнестери менен биринчи подкаст. Биринчиден агалар чоң рахмат сиздерге, убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келип подкаст тартканына ынаганыңыздарга. Бүгүн айта кеткендей эле Кыргызстандын эң чоң компаниянын негиздөөчүсү урматтуу Жумадыл Эгембердиев, саламатсыздарбы? И биздин арзан американский брендтин негиздөөчүсү Мирлан агай, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бүгүн ошо биз Чикагодо биздин студияда отурабыз. Айта кеткен эле чоң рахмат. Мирлан агай, сиз улантып кетсеңиз могул жактан жакшы болот эле. Рахмат. Биринчиден сага чоң рахмат бизге атайын чакырып конок кылгандыгың үчүн. Бул жерде эң негизги каарман Кыргызстандан келген агабыз Жумадыл экебиз. Жумадыл экеге сөз берели, өзүн тааныта кетсин. Жумадыл эке, кош келиптирсиз Америкага, Чикагого, атайын бүгүнкү USA TV KG студиясына. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Мен Эгембердиев Жумадыл, аты жөнүм. Мен кадимки Эгембердиев Табылдынын бир тууган иниси болом. Эми бул Шоронун жаралышы, Шоронун тарыхы боюнча айта берсе, сөз көп, убакыт көп керек болот да. Ошон үчүн мен кыскача токот эрежелерин айтайын. Биз бул өзү Шоро семейный, үй бүлөлүк бизнестен башталган. Табылды көз бир тууганбыз, 92-жылы чогуу баштаганбыз. Табылдынын мен кыргызча айтканда ат токуру болуп кызмат кылып келдим. Табылдын акыркы өмүрүнө чейин. Ат токур деген бул эмне? Кыргыздар түшүнөт муну. Себеби кыргызда мындай макал лакап бар, философия деп койсок болот. Аганы көрүп ийнеси өт, ийниси бардын ырысы бар деген философия Шоронун жаралышында эң чоң ролду ойногон. Муну көбү билбейт. Мен ушинтип айтар элем да. Ошон үчүн биз чоң Шоро империясын жараттык. Шоро биз адам кылды деп айтар элем. Түшүндүңүздөрбү? Муну эми ар бир кыргызмын деген адамдар өздөрү чечмелеп алышсын. Эми буга айтып көп убакыт албайлы, себеби бизде убакыт аз. Ушундай. Ошондой болсо дагы азыр сизди угуп атып, ат токурлуктан неме кылдык деп атасыз. Суроом. Ат токурлуктан кантип император болдуңуз? Буну неге сурап атам, Жумадыл эке? Себеби Япониянын тарыхында Тойотами Хидаяши деген бир император болгон. Ал дагы сыяктуу ат токурлуктан Япония тарыхында эң чоң, эң күчтүү император болгон. Ат токурлуктан баштап император болуп узун жылдар турган. Япониянын түптөлүшүнө эң чоң салымды кошкон киши болгон да. Сизди дагы биз эл катары, жаштар катары сизди бир император катары эле көрөбүз. Ат токурлуктан кантип император болдуңуз? Болуп атканда басып өткөн эң негизги тепкичтериңизден кыска айтып кетесизби? Эми император десең мен денем солкулдап кетип атат. Чоң, бул чоң, өтө эле чоң сүйлөгөн сөз го. Император эмесмин. Мен жөнөкөй эле бүгүн тажрыйбалуу. Ушу Шорону курам деп жүрүп, адам болгон адаммын да. Мен көп тажрыйба алдым. Билим алдым, илим алдым. Эң негизги адам болдум. Бул өзү чоң эмгек, чоң жолду талап кылат. Шорого мен өмүрүмдү бердим. Табылды көз өмүрдү бердик да.
Анан мына азыркы бүгүнкү күндө шорону эми жаш балдар иштеп атат, менеджмент деп коебуз. Текучка аяка мен кийлигишпейм бүгүн. Мен мындай чоң чогулуштарга гана барам. Жылдык чогулушка, жарым жылдык чогулушка, бир эки үч эле жолу барам компанияга. А так көп аларга мен буттарына чалынып жүрбөймүн. Мен азыр жасай турган жумушум башка, максаттар башка. Азыр мен жана бактылуу карылык деген иш менен алек болуп келатам. Анда көрдүңүзбү, компанияга жылына 2-3 жолу барсаңыз, анда сиз накты император турбайсызбы? Муну эми кээ бирлер укса туура эмес түшүнүп калат. Жок, бул мен мындай түшүндүрүп коеюн. Бул император деген сөз эми азыр император жок да, азырчы. Тарыхта болгон нерсе. Бул деген ийгиликке жеткен кишилер маанисинде айтып аткан кезим, мен ойлойм, эл түрлүү түшүнөт. Сиздин азыр айткандарыңыздан аябай жакшы нерсе айттыңыз да. Мен шорону түптөп неме кылып жүрүп, адам болдум деп атпайсызбы? Дагы бир алымдын сөзү бар да. Адал эмгек дейт. Жакшы ниет адамды адам кылат, балким султан кылат дейт да. Сиз ошону эстетип бердиңиз магачы. Ушул жерден кыскача суроо сизге. Адамдык сыпаттар эмне болуш керек? Адамда жакшы сыпаттар эмне? Эми ар бир ушу кыргыздын жараны ушул жөнүндө ойлонуш керек да. Эң негизги ар бир адамдын фундаменталдык баалуулугу же миссиясы деп койсом болот. Ар бир адам ойлонуш керек эмне үчүн? Мен мамлекет үчүн, коом үчүн эмне кызмат кыла алам, эмне пайда бере алам деген маселени биринчи орунда туруш керек. Андан кийин барып анан кийин мамлекетте, коомдо мен ордум эмне болот, кайра мен эмне ала алам мамлекеттен. Антпесе бизде бүгүн мамлекет мага эмне берет, мамлекет мага эмне кылат деп эле дооматтын артып эле анан бүт ушундай болуп атат да. Тимур мырза, Жумадыл экен айтып атканы жарандык жоопкерчилик дегенге турат. Жарандык жоопкерчиликтен айтып атат да. Ошо да. Кулак сизде. Анан ошондон улам анан кийин биз компаниянын түптөгөндө негизги миссиябыз мындай болду да. Биз улуттук наследие деп коебуз. Мурас. Атадан калган мурас. Ар бир жанагы улуттун ичкен ичимдиги мындай ичкеле бөлүгүн айтайын. Биз эми ичимдик менен иштейбиз да. Ошол ичкен ичимдиги ошо улуттун маданияты болуп эсептелет. Любой өлкөгө барбагыла ичкенен тамагынан билинет да. Италиянын тамагы, допустим, Япониянын сушиси дегендейчи. Ошол улуттун бир характери бөлүгү ошо да. Ошон үчүн бул биз негизги миссиябыз ушул улуттан, ата-бабадан 1000 жылдап сактап жоготпой келген максым, жарма, чалабын, айранын жана башкасын ушуну биз эл журтка билгизели. Себеби ошол убакта жоголуп кетип атканда. Биз Союздун тармагында болчубуз да. Империя, Орусия империясынын тармагында эле ал убакта Советтер Союзунун карамагындагы империяда. Анан ошол жоголуп калганда мына эч ким жазабай калган үйүндө. Шаарда айтасың, айылда жазабай калганда. Анан ошону жанагы толгон токой ичимдиктердин катарына коелу деген бир туруп бул намыстын иши, бир туруп бул жигиттиктин иши, бир туруп бул улуттун дөөлөтү, улуттун намысын сактап, ушу бренд түзөлдү анан ошол болгондо миссия. И бул ден соолук маселеси. Эки маселени чечип атат да. Улуттук идентичность деп коет. Улут эмне ичип жеп келген. Ошону биз сактайлы деп анан кийин ушуну жасап калдык да. Мына ушул эң негизги мотивация ушул болгондо. Бул бизнесте анда Жумадыл экенин бир философиясы бар экен. Жөн эле бизнес кылып акча табуу, коммерциялык максат. Акча табуу бул экинчи, үчүнчү планга турат. Мына жана жаш ишкерлердин, бизнесмендердин эсине салып кетким келет. Баары эле акча табабыз деп ойлойт да баары эле. Акча деген бул результат, сенин эмгегиңдин, ой жүгүртүңдүн результаты, тыянагы, жыйынтыгы. А эң негизги маселе бул сенин кыялың. Кыялың болбосо, алысты көрө билбесең, сен жөн эле бир кара курсак үчүн жүргөн бир жансың да. Ушуну түшүнүшпөйт да көбү.
азыр как раз Жолдо аке өзүңүз билгенче могул жакта Америкада любой почти магазинге кирсек уже тем более мына Чикагодо, Нью-Йоркто биз шоро продукциясын магазинде көрүп калдык. Ушундай турганда эле арзан маркетте шорону максымды чалапты ичип калдык. Бирок 10 жыл мурун, мен 10 жыл мурун келгенмин, биринчи суроодун бири Америкага келгенде бизде шоро барбы деп бүт баары сурайт эле. Ошондо мен мондой суроом бар эле да. Сиз айтып кеткендей эле ар бир өлкөнүн, ар бир улуттун өзүнүн ичимдиги бар, тамак ашы бар. И биздин Кыргызстаныбыз кичинекей өлкө болгондон кийин бизге аябай эле кыйын болсо керек. Биздин биздин максымыбызды же чалапты Америкага же даже СНГге алып киргени, апарып элди таанытып дегендей, элге жактырымдуу ичимдик кылганы аябай кыйын. Ал бир жагы, экинчи жагы биздин улуттук, биздин национальный напиток болуп аткандан кийин менин оюмча бул жанагындай кишиде ответственность деген нерсе бар да. Мен өзүмдүн улутумду ичимдигин алып башка өлкөгө барып мен таанытыртам деген ответственность бар. Ушул ответственность сизде эң башында баштаганыңызда оюңуз кандай эле? Мен барып кандай сапат менен кылыш керекмин же кандай ход менен жаңы рынокко кириш керекмин деп ушундай ответственность сезилди беле эң башында? Албетте, бул шоронун максымды Табылды байкем айтчы да, муну бүт дүйнө жүзүнө таратам, жана Coca-Cola менен тең тайлаша турган продуктты айлантам деп айтып кеткен да. Эми бүгүнкү күндө бул Чикаго биздин продукциялардын келип калганы, мен бул жерде чалгындоого келдим да, мындай айтаткан, келип исследование жасап көрүп келейинчи деп келген бул тапта. Анан бүт торговый сеттерге кирип карадым, баардык магазиндерге карадым, ашканаларга кирдим, жана хозяйкаларга кирдим. Эми бул жердеги эмгек чисто бул жердеги бир эки жаш бала бар экен. Жолдош жана Азамат деген. Арашан. Мына чисто Арашан деген компаниясы. Ушулардын эмгеги да. Ушулардын эмгеги. Булар болбосо биз бияка келе албайт элек. Бирок ошого жараша Америкага кетип атканда ушу продукцияларды ого бетер тияктан текшерип сапатын бир эмес 7 жолу өлчө дегендей текшерип Америкага туура эмес продукт кетип калбасын деп биздин балдар ошо именно кетип аткан партияны өтө бийиктеги көзөмөлгө алышып бияка жөнөтүштү. Этикеткаларын чаптап берди, бул Америкага жарай турган тилди адаптация кылыпчы. Ошон жана эки жаш бала менен мен тааныштым бияктан. Алар Азамат жигиттер экен. Мына ушуларды эмгеги деп койсок болот. Туура. Рахмат буларга. Биз эсиңизде жана сөзгөн элек 2016 сиз менен Нью-Йоркто отурганыбызда как раз биз ошо бир ой пикирлер ошондой эле, могул жака Америкага келип максым менен чалап тап келсек кандай болот экен деп ойлонуп жүргөн элек. Сиздин ошо сурооңуз, айтканыңыз ошондой эле. Могул жакта эл түшүнөбү, кыргыздар көппү, биздин продукцияны жактырган кишилер көппү болобу деп. Мына 7-8 жыл өттү, уже эле сиз айткандай чоң маркеттерде ар бир Чикагонун магазининде уже бар. И эң чоң ишти ошо эки бала кылды. Ал эки бала жумуш, алардын эң кыйынчылыгы могул жакта американский потребительди үйрөткөнү. Жанагындай образование жагынан эмне үчүн максым, эмне үчүн чалап, эмнеден жасалган, эмне үчүн жакшы, ден соолукка эмне жакшылыктары бар, башка Coca-Cola'га караганда зыяны жок дегенде ошону булар аябай жакшы жумуш кылышты. Любой эле магазинге барганда оз тийгизди. Оз тийгизгенде эми жаңы киши түшүнбөй да калышы мүмкүн. Бул эмне депчи? Бирок булар Азамат балдар айтып беришти, неден кылынып и эмне үчүн ушуну ич керек. Ошондо экинчи суроодо менин суроом мондой болуп атат. Ошол эле 8 жыл мурун отурганыбызда сиздин оюңуз аябай сонун ой бар эле. Биздин Баткендин өрүгүн алып келип, могул жакта биздин шербет кылганы. Себеби digestion, пищеваренияга жакшы, ширин суусундук, жай күнүндө муздак ичсең аябай дамдуу дегендей. Ошону пландарыңыз кандай? Могул жака биз баткенский шербетти качан көрөбүз Америкада? Эми мен көрдүм да, биякта Америкада рыногунда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эми буюрса аделе ишке ашат. Кичине, степ бай степ, кичинеден. Себеби могул жерде мисалы максымдын жаралып калышы, могул Кыргызстандын жарандары биякта көп болуп атпайбы? Жылдан жылга көбөйүп. Ошо да бир себеп. Андан тышкары
жалпы СНГден келген өзбек, казак, тажик, анан орустар, татар, булар көп экен да билем. Ошолор дагы муну мындай эле бат эле көнүп ичип атышат. Ушул да бир себеп болуп атат. Эми ушинтип отуруну мен кыргыздарга айтып атам, ар бириңерчи мына бир жылдын ичинде хотя бир 4-5 иностранцтерге көндүргүлө. Мен ошондой мында чакырык таштадым жолуккан балдаргачы. Себеби ар биринин таанышы бар, партнеру бар, турабы, таанышат. Анан эмне ичип атса анан айтат да, бул эмне деп, бергел. Бул мындай, бул ден соолукка жакшы, бул көчмөндөрдүн оокаты деп реклама жазагыла. Деп анан үйрөткүлө деп атам. Бул реально да. Эми ушунда отуруп 5-10 жылдын ичинде ар бир 10 кишиден үйрөтсө, эмне деген киши. Мен ушундай көрүп атам да, алыскы перспектива ушундай болуш керек. Эми жөн эле жүрө бербей, ушул улуттук достоянияны, улуттук нарыкты, улуттук балыкты үйрөткүлө. Өзүңөр иче бербейчи. Мына ошондон анан рынок көбөйөт. Туура. Ошондо бар анан берге цех курса болот. Бүгүнкү күндө цех курууга азыр али арте. Мен ушуну түшүндүм. Туура. Ташып турсун. Ушундай стратегия. Мен ушуну көрүп атам да. Бул жана сетевой маркетинг сыяктуу да. Ар бирин ушундай мен айтып атам. Муну мен көп уккан жок. Бул жалпы биздин стратегия болуш керек да. Түшүндүңүздөрбү? Мына ошондон биз жөн эле жүрө бербейчи, оокат кылып акча таап элечи. Улуттун эмесин. Мен бир Адилетке айтып коеюн. Адилет, бизде могу жакта магазинде, Мирал маке офисте көрдүңүз, что ичинде Coca-Cola бар, ичинде Fanta бар. Адилет анда арзанга барып, шорону алып, продукциясын биздин холодильникке салып коюш керек. Воз тийгизеби. Мына бул биздин оокат деп. Ооба. Аралаш кылып бер. Анан айткыла, эмне үчүн ичиш керек? Ар бир адам потребитель ичкенде, что он даст? Тем более продукт для желудка, для здоровья, для кан. Ушунун баарын айткыла да. Всё. Пищеварение. Понедельник. Арыктайсыңар. Бул ден соолук. Мында ГМО жок. Бул натуральный. Деп анан кийин анан каяктан? Бул Кыргызстандан көчмөндүн маданияты. Деп анан ошо образды передавать этиш керек. Жашоо образ булчу биздин. Мен Тимур мырзанын суроосуна улай бир суроом бар. Мен дагы Ноокат районунун Көкбел Исанов айыл өкмөтүнүн жайлоолору, анан ошол эле убакта Кара Суу районундагы Папан деген эмен жайлоолору бар да. Ошол жактарда чоңойгонмун. Тайта тайнемдер эстер кезинде Конзавод деп жылкычы болчу. 51 жылкысы бар эле, 3 үйүр бар эле. Жайкы каникулда мен өмүрүм ошол жайлоодо гана өттүт да. Каникул болор менен жай башталар менен жайлоого жүрөрчү да биздичи. Эртең менен туруп бетти жуубай туруп эле биринчи кылган ишибиз бир чыны кымыз ичип алып, барып жылкылар топтоп келип алган да. Кымыз менен чоңойгон жигитмин, ошону айтайын деп атам да. Анан буюрса ошо шоро бир аракет кылып Америкага кымыз дагы порошогун болсо дагы жасап жеткирүүнүн бир жолдору бар бекен? Ошол боюнча бир шоронун бир кандайдыр изилдөөлөр, аракеттер барбы? Кымыз боюнча илгери кайсы жылдар 4-5 жылдай мен кымызды Соңкөлдөн заготовка жасап, жана пет бөтөлкөгө куюп, пластик бөтөлкөгө куюп, аны кышы менен холодильникте сактап, сатып аракет кылдым. 300 тоннага чейин саттык, 400 тоннага чейин сатып жүрдүк. Казакстан, Россияга чейин. Анан ал сатылып эметип чыдабайт. 1-2 айдан эле көгөрү баштайт. Себеби пластикте жанагындай активный веществолор көп. То есть менин айткым келет, петке кымызды куйган болбойт. Анан деги эле ошо кымызды куюп анан сактаган көпкө чыдабайт. Сапаты бар, анан кийин барып анан бул эмне деген кымыз, муну ким ичет, бул кыргыздын тамагы деген жаман нерсени мен ойлондон жаап таштагам. Бүгүнкү күндө кымызды кантип ичет? Кымызды сезонный продукт болуп атат. Жалпычы мындай айтканда. Майда башталат, анан июнь-июльдан анан кычып-сычып, анан ар кимиз ар кандай кымыз берет да. Мына ал дене жолдон баратканда ар кимден ар бир босуйго ар дисең ар кандай кымыз ичесиң да. Бул бир четинен кызык. Айшанын кымызы мыкты, тигиники андан ашат дегендейчи. Бирок иностранцдар барып ичкенде деле бул Кыргызстандагы кымызга кызыккан кишилер ичкенде ар кандай стандарт, бир стандарт жок болуп атат да. Ошон жанагы муну жеткириш үчүн только кургатыш керек. Высокий технология менен кургатыш керек. Анын өзүнчө технология бар. Анан ошол кургатып койсоң ал тура берет. Анан жыл бою анан кайра кымыз пайда болгончо кишиден жасап берсе
сонун кымыз болот да. Аны мен бүт эмеден өткөрдүм. Бирок Американы коюп кыргызды биз кыйратып ичиреличи. Кыргыз өзү иче албай атат жакшы кымызды. Ал менин планымда бар. Мына жана сиз айткан нерсе. Аны ишке ашырабыз. Кыргызды тойгузуп туруп анан дальше кетиш керек. Жөн эле кыргыз ичпей туруп бияка аттап кеткен туура эмес. Түшүндүңүзбү? Себеби кымыздын потенциалы аз эле. Ашып кетсе 5 тонна чыгат Кыргызстандан. Ал Соңкөл, анан тет ат башында Аксай жеринен гана чогултса болот. Анан ары кайсы Коктого барып, анан кийин 20-30-40-50 литрден кымыз чогулуп жүрсөң, анын баасы тиги алтындан ашат. Түшүндүңүзбү? Ошол. Кымыз десеңиз бозону эстеп кеттим. Бозо потенциал көп. Бозону койт 10 тонна, 100 тонна жатса болот. Сизде азыр компанияда канча киши иштейт? Азыр компанияда кышкысын сезонда биздики. Кышкысын бир 500 киши иштейт, жайкысы 1000ден ашык иштейт. 1000ден ашык киши. 1000ден ашык иштейт. Мен буну эмне үчүн сурадым? Азыр жана сөйлөгөндөй эле айтып кеткендей, Америкага аябай эле көп биздин кыргыздарыбыз келип атат, анча-мынчасы жумуш табышат, анча-мынчасы жумуш табышпай кыйналышат. Бирок алардын могу жака эмне үчүн келдиң деп сурасак, Кыргызстанда жумуш жок дешет көбүнчөсү. Кыргызстанда кыйналдым, жумуш жок, потенциал жок дешет. Ошону угуп биз ойлонуп калганбыз да, Кыргызстандын бизнесмендерине, мына сиз бизнес, Молбулак болобу, башка компаниялар болобу, биз эмне өзүбүз жактан эмне кылыш керекпиз Кыргызстанда? Хотя бы ар кимибиз бир 10% биздин сотрудниктердин санын көбөйтүп, ошол бир эле компаниянын бул ответственность эмес. Ошол биз 100, 200, 300 компания ар кимибиз 10%тен өзүбүздүн сотрудниктердин санын көбөйтсөк, балким могу жака дагы азыраак киши келип, азыраак киши Кыргызстандан качат. Чын-чынын келгенде. Сиз оюңузча кандай совет берсек болот биздин ошол эле Кыргызстанда турган бизнесмендерге? Кандай чоңойсок болот? Кандай Кыргызстан ичинен эле өзүнүн сотрудниктерди алыш керекпиз? Себеби анча-мынча биз жакын мына казактарга, өзбектерге жумуштарды берип коебуз. Балким баасы үчүн, сыноо үчүнбү же эмне үчүн? Бирок суроом ошондой болуп атат да. Кандай совет берсек болот деп ойлоносуз биздин бизнестерге? Кандай чоңойтсок болот биздин сотрудниктердин санын Кыргызстанда? Бүгүнкү күндө ушундай тенденция башталды. Жумушту жетпей атат. Причем мындай специалисти бар, профессиональный жумуш жетпей атат. Айлыктар өзүп атат. Ушундай да. Негизи эле ар бир жаран жумуш орун маселеси боюнча обеспечение работой дегендей, бул мамлекеттик масштабтагы чоң саясат болуш керек. Эмне үчүн элдер миграция болуп ар кайсы мамлекетке кетип атат? Биз өзүбүздүн потенциал жарандардан айрылып калып атпайлыбы? Анан алардын тагдыры жөнүндө эч ким ойлонгон жок. Канча жылга кетти, эмне болот? Толгон токой проблема да турабы? Бирок биздин кровный жарандар, атуулдар башка мамлекетке барып, башка мамлекеттин ырын ырдап атат. Башка мамлекетке кызмат кылып атат. Мына ошону айтып атам, мамлекеттик масштабтагы чоң саясат болуш керек. Канткенде ушуну чечебиз. Анан кылар иши жок болсо, анын кадыр баркын билбесе, аны түшүнбөсө, анын көйгөйүн билбесе, ким билиш керек аны? Ой, төрөлгөндө Кыргыздын атуулу деп паспорт алып атпайлыбы? Бул будущий жумуш орун түзө турган, Кыргыздын экономикасына салым кошо турган жаран да. Анан ошентип анан тиякты карайт, биякты карайт, анан кийин айласы кеткенден кийин угат, Кокуй Россияда тигинде акча төлөйт экен. Читада мындай акча төлөйт экен, Европада мынчадан төлөйт экен, Америкада барсаң эле жата берсең акча төлөйт экен деген баары анан жанагы лжетиги жанагы тиги блогерлердин айтуусу боюнча келип анан маяка тагдырын таш каап атпайбы? Мен көп нерсени уктум бияктан азыр. Ал боюнча манден сөзүбүз айтабыз. Ошентип отуруп биз келечектеги Кыргыздын келечегин чече турган жаштар бүгүн башка өлкөгө жаран болуп кетип атышат. Жарандыгын берсе да макул болушуга барып атышат.
ушинтип отурсак биз кайда барабыз? Жакынкыда бир 30 жылдыкта. Мына ушундай. Түшүп атасызбы? А мен го жанталашып өзүмдүн иштеп аткан сотрудниктеримди кетип калбагыла деп кызыктырып, улам айлыгын кошуп, улам дагы бирдеги социальный пакеттерин чечип, ошону кайтарып отурам да. Силер ушул жерден кетпегиле. Силер кетип калсаңар шоронун тагдыры эмне болот деген нерсени мен керек болсо күндө ушинтип жалдырайбыз. Мына кече бир топ сотрудниктерди 30тан ашык сотрудникти дети Малайзияга жибердик. Барып эс алып көрүп келгилечи, эл журт эмне болуп атат көрүп келгиле деп. Анан кече бирөөсү менен сүйлөштүм. Кандай, жакшыбы? О, байке, сонун барып келдик. Спасибо за то, что вы нас вот так вот внимание выделили. Көңүл бөлүп биз ушака жөнөттүңөр деп топ эмелерди, жетекчилерди, жанагы отделдердин жетекчилерин, сотрудниктерди жөнөттүк. Ушундай чараларды. Анан эмне кылабыз анан кийин? Мына мен ошентип атам. Ар бир ошентип жанталашат. А жалпы каралбаган айылдагы компаниясы жок. Айылда компания жок да, айылда ишкана жок да. Завод фабрикалар жок да. Ошол завод фабрикаларды канткенде түзүлүп, канткенде түзүш керек. Канткенде ошого бизге окшогон инвесторлор ошого акча салыш керек. Мамлекет ойлонуш керек да бүгүн. Эгер мисалы мага айтса, эй, ишкерлер, силер момундай направление кылып турушуга иш инвестиция жасап, момундагы турушуга ишкана баланча орун түзсөңөр, силерди бир 10-15 жыл налогтон бошотобуз. Мынакей ушул механизм, инструмент. Жөнөкөй эле нерсени айтып атам. Хотя это самый главный рычаг. Мен неге салам, ал айыр барса мени, ой, башта электе эле мени эзет да. Башта электе айтат, сен мына сага монда машина келди, ошонун налогун төлө дейт. Сен монда инвестиция жазган кезиң монда тök дейт. Анан эртеси башта электе эле ошол жерден экологу барат, тигинси барат, налогу барат, анан текшерип анан кийин анан тияктан оборудование келет, тияктан сырөө келет. Эчтеке жумуртка төрө электе эле, туу электе эле мага налог салып атпайбы. А мен ага эмне кызыктарым бар? Айыл чарба немеси мисалы өлүп атат. Биякта элдер иштей албайт, тиги ушуга иш салгыла, сени бир 20 жылга налогду албагыла момундан, могу жерди. Бергиле жана пайдасы жаткан жерди могу ким салса конкурс менен ошону баланча жылга налогтон бошотолду. Жер налогун албагыла. Анан берки продукция чыгарсын, ошондун налогун албагыла, се ушул түссүн. Ушул элди кармап калсын деп анан кийин. Ким баткенге ишкана түссө, ал 20 жылга налогтон бошойт десинчи. Мен ошол жерге салам да. Мына бүгүнкү күндө жана Сүймөнкул деген менин досум Пашев. Жанаң мына моуну ошол тиккен. Мына швей. Ал ошо баткенден тигип атат. Баткенден тигип туруп анан кийин Европага жөнөтүп атат. Эмне үчүн? Ал ошол жердеги баткендеги эмелер кичине шаардагыдай алып сурабайт. Бир 10-15 миң тен. Шаардан азыр 50 миң, 60 миң сурап атпайбы? $1000 иштебейт шаардан. Мына ошондой. Эми ошол Сүймөнкулгачы мамлекет көрүп туруп, ай, сонун иш кылып атсың. Давай сен налогуңду дагы азайталы. Дагы тиспет нар чегерага кой. Ана чегерада элдер иштеп атса, чегера бекем болот да. Чегера эли жок калса, бир бейбечаралар калса, пенсионерлер калса, тажиктер келет, ассалам алейкум депчи. Үйүнө алып алат. Болду, анан ушинтип жылып кете берет. Биз ушинтип анан кийин жанагы котловина, Ферганский котле ушинтип жанагы кирди да бизге, билесиңер, мана айтпай эле коелу. Дагы саясаттык болуп кетет бул. Ал бул 50-60-70 жылдан бери келген эме да. Биз ошон үчүн чегараны түшүнбөй, могу тиги миграция, анан жанагы демография, граница маселелерин биз чечпей келген да. Мамлекет баштаптагы маселе бул. Анан мына азыр бүгүн асабын көрүп атабыз. Мына жумуш орунчу ушундай сиздерге жооп. Сиз билгичи как раз аябай чоң рахмат. Сиз айтканыңыз 100% туура. Себеби Миралым аке өзүңүз билгенинче бизде Иллиной штатында, Нью-Йорк штатында, любой эле штатта кайсыл региондордо кишилер безработица көп болгон болсо, штат пособие берет. Пособие кандай пособие? Что сиз айткандай эле определенный жерди берет. Ушул жерге салсаңар 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл налогтон бошотушат. Бул эмне үчүн кылышат? Эми түшүнүп турабыз. Бул долгосрочный стратегия. Азыр ал жакта эч ким жок, 0% түшүп атат. Бирок азыр 10 жылга, 15 жылга бирөөгө разрешение берип, 15 жылдан кийин уже 10%, 15% секин налог түшө баштайт. Бирок ал bunday
Bunдай инструмент бербесе, ал жер тура берет жөн эле, эч ким эч качан аны өнүктүрбөйт. Ошо сиз айткандай эле, ошо Баткенге же ошо башка Талас региону болобу, Нарын болобу, ошол жака барып, и так эле ал жактан азыр эч кандай доход түшпөйт, эч кандай пайыз түшпөйт. Государствого ал жак это иждивенцы, потому что налог келбейт. Американский компания болобу, российский компания болобу, өзүбүздүн компаниябыз болобу, обязательно берип, ошондой долгосрочный стратегия bizde ошо проблема ошол болуп атат, что долгосрочный стратегия жок болуп атат. Азыркы эле мына кичинекей пожарларды бүтүрөбүз деп 10 жыл 15 жылдан кийин эмне болгонун эч ким ойлобойт. Себеби эми к сожалению бизде саясат ушундай экен, билбейсиң 15 жылда кайсы жакта болгонун. Могу жакта бизге келишет, келгиле Кыргызстанга барып туризм ачалы, бизнес ачалы, биздин баалуубузду көбөйтөлү. Биздин баалуубуз өлкөдө по-моему номер 1 ордуна турат, ак баалуубузчу. Ошону көбөйтөбү деп инвестициялар барат. Биздин условияларды угуп алып эле алар качышат да. Биринчисинен сиз айткандай сразу налог, сразу могу жака чайга бериш керек, ал жакта чай бериш керек. И экинчисинен биз кичине өзүбүзгө репутацияны бузуп алдык да. Себеби кичине бизнес өнүксө эле 5-6 жылдан кийин келип талап алып коюшат бизнесте. Эч кандай гарантия жок болуп атат. Ошо сиз айткандай эле бизде стратегия керек өзүнүн. Азыр эч нерсени 1-2 жыл ичинде чече албайбыз. Кандай аракет кылсак да чече албайбыз. Бирок азыртан баштап эмдиги келечектеги келаткан балдарыбызга 15-20 жыл болсо 20 жылдан кийин алар кандай жумуш кылат, эмне кылганын азыр ойлонгону ушу менин сунушум биздин бизнесмендерге. Азыртан баштап колуңардан эмне келген болсо образование, эң главный образование. Сен мисалы балким цветочный магазиниң бар. Кичинекей мини тренинг кылып башта. Кандай сатып атасың, кандай болуп атат, акчаны кандай жасап атасың, бизнес кандай болуп аткан. Сенде диспетчерский курс болсо, просто образование киргиз. Образование ал деген математика менен эле физика эле эмес да. Образование азыркы убакытта финансовая грамотность деген нерсени үйрөнүш керек да. Кандай бизнес кылып, кандай өзүң оокатыңды өзүң предприниматель болуп, кандай өзүңө тамак ашыны акча тапсаң болот деп. Ошо сунуш биздин бизнесмендерге кааласаңыздар чогуу ошону кылалы. Биринчиден образование салалы, колубуздан келгенче. Чоң инвестиция болгон болсо, стройкага, люксовый элитный үйлөргө салбай, заводторго салалы. Ошого кошулам. Сөз берем, то что кошулам. Бир пайдалуу ошол заводдо 10, 20, 30 киши иштеген болсо, 30 үй бүлөнүн тамак ашы. Ошого чакырамын, эгерде кызыктуу болсо комментарий жазгыла. Бир завод болсо завод ачалы, же бир кичинекей фабрика болсо фабрика ачалы. Бирок не только акча үчүн, а именно биздин коомго биринчисинен. Да, туурабы Мелденке? Туура. Ооба, менде да ошондой ойлор бар болчу. Жумуш орду деп сүйлөп атпайлы. Бул ресурс жөнүндө кеп жүрүп атат. Кыргыз экономикасынын ресурсу жөнүндө. Бүгүнкү эмес, эртеңки, бүрсүңкү, келечектеги жана 10 жыл, 20-30 жыл деген. Бул эмне менен байланыштуу? Бул түздөн түз миграция менен. Миграция эмне үчүн кетип атат? Биз жөн эле кетирбей атабыз да. Кантип токтотуп калабыз? Мына мамлекеттик масштабта саясат керек. Андан тышкары демография маселеси. Демографияны бүгүн стратегиялык жол менен алысты карабынан койбосок, бул дагы эң чоң маселе. Мына бүгүнкү күндө Европада мисалы нация жоголуп кетиши мүмкүн да 20-30 жылдан кийин. Ошол эле немистердин ошол эле бул эмне деген катастрофа. Мына улутуңду, затыңды, өзөгүңдү жоготосуң деген ошол. Улут катары биз калбай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө бирден экиден эле төрөйт келиндерчи. Эмне кереги бар? Башымды ортуп жүрөм бе? Баланы багыштагы тозокто туруп канча оор жумуш. А кээ бирөө төрөбөй эле коюп атпайбы? Мына Европа ошондой эле болот, Америкада ошондой болуп атат, баардык жерде, Японияда ошондой. Төрөбөй эле өзүнүн каражанын багып эле ошентип өтүп кетип атпайбы? Анан бул мамлекетке канчалык бул пайда алып келет? Бул келечек, бул мамлекет катары, бул келечек, мамлекет бүгүн ойлонуш керек бул. Анан ошол эле мамлекет айтыш керек, биз эми демографиябызды карап отурсак, санап отурсак, дагы 40-50 жылдан кийин кыргыз калбай калат экен, ойлосоңор, мындай поколение мындай санап көрсөңөр, калбай калат. Мындай постоянно кармап туруш үчүн 2,5 же 2,7 экен эми төрөлүш керек экен. Ар бир үй бүлөдөн. Ошондо ал турат. Андан аз болсо жоголот.
деген сөз. Смертность болуппу? Эми ушуну эсепке алып, ушул статистика эсепке алып, эмне болгондо ошол биздин жанагы жарандар, жанагы аялдар, жаш семьялар ойлонуш керек, ушу 3-төн 4-төн төлөш керек экен жанагы. Аны өкмөт айтыш керек да. Биз бүгүн момундай болот, эртең келечекти алганда биз момундай болуп көбөйүш керек экен. Анан ушул жерден анан мамлекет айтыш керек да. 2,5-дан 3-төн ашканда ушул балдарга мамлекеттик обеспечениеге өтүш керек. Төрөлгөндө ошонун жанагы немесине түшүш керекти күндө, ай сайын. Жана биздин алтындаган, биздин жанагы мамлекеттик болгон токой азыр байлык болуп атпайбы? Мисалы тетиги Араб өлкөсүндө ушундай экен. Нефттен түшкөн ар бир балага долясы түшөт экен. Биз ушуну жазамайынча ата эне ойлонбойт. Эгер гособеспечение түшсө 3-төн, 2-ден төрөгөндөр өзү баксын. Мисалычы мен ушундай ойлойм да. 3-төн 4 ар бирине пособие. Пока 20-дан ашып өзү оокат кылып кетмейинче төлөш керек. Андан кийин өзүн багып кетет. А жана эне мунун статус президенттен өйдө болуш керек. Ал мамлекеттик багууга эмес. Себеби ал деген кийинки жарандарды жаратып атат да тарбиялап атат. Тарбия деген эң кийинки маскеле, билим ата технический момент. Именно тарбия. Сен кыргыздын жаранысың, эне тилиңди жоготпо, элиңди таштаба, ата мекен, журт дегенди сактап ошону ойлоп ушак элиң үчүн кызмат кыл. Жана мен айтып аткан миссия. Анан ошондо кетпейт. Анан карасыз калса, баркын билбесе, мунун эч ким эсептешпесе, билимди алса, анан эч кимге кереги жок болуп турса, ойлонуп туруп кетип калат да. Тияк бар оокатымды кылайын деп. Мына ушундай болуп атат. Бул чоң мамлекеттик стратегия. Бул жана вижн деп коет. Мына ушул керек да бизге. Мындагы аябай туура нерселерди айтып атасыз. Эгер сиз бир саясатчы болсоңуз, мен аны саясатка болот дейт элем. Сиз бирок Кыргызстанда агаңыз экөөңүздөр жарандык позициямды айтып атам. Мен саясат ишим жок. Саясат кылбай туруп, мен жарандык позициямды айтып атам. Бизнес кылган кишилерсиздер да, ошон үчүн сиздин айткандарыңыз аябай таамай тийип атат. Ошонусу мага жакты. Сиздер саясат кылбай, саясат өзүнчө бөлөк жүрөт, мен бизнесим бөлөк жүрөт деген кишилерденсиздер. Ошон үчүн сиздин жарандык пикириңизди, жарандык позиция. Ошону мен айтып атам. Жаштар уксун, элдер уксун, деле баары уккандар уксун. Түшүндүм. Анан ар ким өзү калчабынан иши бүтүм чыгарат да, бүтүмгө келебиз да бир. Аябай жакшы бир нерсени козгоп калдыңыз да. Бул улуттук, мамлекеттик, анан жарандык адамдардын бир максаты болот да. Анан бир жаачы мындай кылып жаасын керип туруп кой бергенде жебесинчи. Анын бир максаты болот. Ошо максатына атайын дейт да. Анан максатынан аша түшүп кетсе, максатына жетпей берекке түшүп калган октон айырмасы болбой калат. Ошон үчүн максатыбыз эмне болуш керек? Жеке пикириңизди айтып кетесизби? Улуттук, мамлекеттик жана жарандык өлкөбүздү, жарандарыбыздын келечектеги бакубатчылыгын көтөрүп кетүү үчүн кандай бир-эки нерсеге айта кетесизби? Мен жеке оюмда ушуларга маани бериш керек деген бир-эки нерсе айтып кете аласызбы? Эми жанагы жаачыны айтып атпайсың деп атканда ал өзүнүн жарандык максаты же өзүнүн ошо үй бүлөсүндөгү, ошол чөлкөмдөгү, же компаниясынын чөлкөмдөгү аткан ок. Ошол мамлекеттик жанагы багыт менен төп келиш керек. Мамлекеттик кызыкчылык менен төп келиш керек. Ошол аткан ок бир максатка жетип, анан ошол ал деген анда жүздөгөн киши иштейт да. Ошол окты атам деп жүрүпчү. Миллиондогон налогду төлөйт да. Ошол жерде иштеген кишилер бактылуу да. Туурабы? Ал ошо салым кошуп анан ошолонан дагы бул булардын огу момундай деп анан кийин международный бир эмеге даңазаланат да. Ошол аркылуу анан кийин тиги эл журт билет да, бүттең. Барлык мамлекеттер билет, ой Кыргызстанга келген, мисал жанагы Айсулуу кечеги жанагы биздин күрөшчүлөр, балбандар, күрөшчүлөр, спортсмендер, мына ошолор Кыргыздын оокатын жазап атпайбы? Кыргыздын отун жагып, Кыргыздын жүрөгүн көтөрүп, күйгүзүп, мына Кыргызстан деп билгизип атпайбы? Мына ата улуттук кызмат деген ушул. Анан ошолорду биз баалап алышыбыз керек да. Баалабасаң албак ушунан күрөшүп чарчаганда кетип калат да. Ага жана медалдын кереги жок. Ага ар бир жаран баалайт, бирок мамлекеттик деңгээлде
ошону бааланыш керек. Бирок бүгүнкүдө баланы квартира берип атам, ишылып жакшы эле болот. Негизинен эми айтып атам да. Анан ошол мамлекеттик бир багыт болуш керек. Бул ар бир жаранга ошол жанагы келечек кыргыздын келечеги кандай болот деген сүрөттү кыргыздар ар бир көргөндө, ар бир жаранчы. Мына бир 40 жылдан кийин кыргыздар момундай болот, экономикасы мындай болот, туризм мындай болот, маданияты мындай болот, минобразование мындай болот, айыл чарба мындай болот, көлүбүз мындай болот. Ар бир жарандын доходу $60,000 чыгат, жетет. Ар бир бала защита болот деген нерсени укканда, ар бир жаран эч жакка кетпей, так ошол жерден кызмат кылат да. Мына ошондон ошол негизги мотивация. Ошону биз көрө албай бүдөймүк болуп келатабыз. Мына майда чүйда бар эми мындай аракеттер болуп атат, бүт майда чүйда мунун баары. Бирок негизги вижинди көрө билиш керек, теше билиш керек. Ал көрүнбөй атат. Үй салам десең тетиги тоонун ар жагына. Ошол үйдү пока көрмөйүнчө үйдү сала албайсың сен. Мына ушундай эле образын айтып атам да. Бизге ошол дух берет, бул мотивация, ар бир жаран ошо менен жашайт. Мен Кыргызстан жаранымын, мен ушундай Кыргызстанды курамын деп анан кийин жана желегин желбиретип анан кийин ошентип анан чогуу анан кийин ошондой жетелеш керек эл. Ар бир өзүнүн арбайын согуп атпайбы? Жомон эле ушуну бир саясатчы айтып эле жүрөт күндөгөчү. Бирок сизге окшогон ишкерлердин айтканы аябай маанилүү. Анан андан да башкасын айтайынбы? Эл ичинен чыккан баатырлар бар эмеспи? Азыркы сиз айтып аткан эле күрөшчү кызыбыз, ак жол башка немелерибиз, улакчыларыбыз бар Манас Ниязовдор. Ошого окшогон балдарды мамлекет бир эле медаль берип эле Бишкекте эле калтырып койбостон, ошолорду чөйрөгө алып чыгып, элдин арасына айыл кыдыртып, мектеп кыдыртып, ошол балдарга жомок окутса, кыргыздын улуттук идеологиясын айттырса линейкалардачы кандай сонун болот? Ошондо жаш балдарчы, мен чын айтайын, жаш балдардын тутунгандары Бишкекте отургандар эмес. Ошо элдин ортосуна чыккан улакчыны угат. Ошонун айткан сөзүнөн чыкпай калат. Мына ошондой болуп анан тарбия кетиш керек саясат. А бүгүнкү жаштар эмне болуп атат? Таможня болом дейт, мен райымдын командасына кошулам дейт. Күйөт да күйгүзөсүң да. Анан эмеде иштейм дейт, гайда иштейм дейт, аерде бүт мындай жакшы машинелер минесиң дейт. Анан кийин жанагы тиги налоговойдо иштейм дейт, алар эмне, алар алган айлык 6,000, бирок жашаганы 60,000 айына күнүгө көрүп атат да. Анан ошого анан кийин ошондой ошого умтулуп атат да вечералар. Ошентип мына идея керек, идеология керек. Ага умтулбагыла. Башка эмеге умтулгула. Биз чоң бизнесмен болом дегиле. Тетигинде спортчу болом дегиле. Тетигинде эмеге болом дегиле. Ушинтип анан кийин Кыргызстандын желегин желбиреткен бир жакшы ишке умтулгула. Улуттун намысын коргогула. Дегени мана ушуну анан мектептен баштап ошону салып эметиш керек, окуу программа кириш керек. Мектеп садиктен баштап, бала төрөлгөндөн баштап ошол анан кийин ошондой чатыш керек жемди. Ошондон бала төрөлөт. Биринчи тарбия. Тарбия эмне? Мен кээ бирөөлөр менден сурашат, байке балаларды тарбиялаган кандай кеңешиңиз бар деп. Мен анан эми бала тарбиячы болбосо, мектептен садиктерди болбосо, окуп алсам, мен айтам, элде мындай өзүңөр тарбиялагылачы, баш кошуп атканда, өкөн өзүңөр тарбиялагыла. Сен келинчегиң кайдан чыккан? Сен өзүң кимсиң? Өзүңөрдү түшүнгүлөчү. Нужно начинать понимать самого себя. Кимсиңер? Ошону баштап анан өзүңөрдү ордон коюп, анан кийин баланы жараткыла. Анан ошо бала генетика. Ошо сиздердей болсо анан бала болот. Анан кийин бар, анан кийин тарбия. Тарбия эң негизги фундамент да. Фундаментальный усилия балулук бул семейный. Ана мен бияктын Америкада мен айтып атпайм кече. Америкада көп нерсени үйрөнсө болот. Технология, инновация, там экономика тиги толгон токой. Бирок үйлөлүк балыкты үйрөнбөгүлө булардан. Биякта бүт өлгөн. Ана мен шуну айтам да. Үйлөлүк балык биякта барлык жерде эле, дети Орусияң дал, Европаң дал. Кыргыз өзүнүн улуттук мындай үй бүлө институтун номер 1-ге коюш керек. Бизде көп нерсе жазылганда, тейлерлер осуят калган деди, Манастан калган. Бизде жазылбаган закондор бар да. Биз ошону эле азыр формализовать этип анан ушуну основа кылсак, мына бизде анан идея, идеология как формировать нового кыргыза, жаңы кыргызды. Жаңы кыргыз кандай болуш керек? Жаңы кыргыз
жанагы мурасын сактап калган, кыскача айтайын, наследие, орусча наследие. Бул жерде санап келсек бүт келет берге, жалпы маданият. Анан билимди алысты көрө билген, жаңы технология менен жарашкан кыргыз болуш керек. Прогрессивный кыргыз болуш керек. Анда бир эле илим жагынан кете бербестен, баардык жагын маданият, эки канат куштай болуш керек. Улуттук наследие жана ошону сактап, идентичность сактап калыш керек биз Биз ошону бүгүн тил маселеси болуп атпайбы, тил эмне болот? Мен кече сурай бердим, тил эмне болот? Балдаңардын тили эмне болот? Байкош ягы чоң вопрос дейт. Анда бүттү, курутканың ошол. Руханий байлык жоголгондон сен жана малдан айырмабыз аз эле. Кара курсактын тойгонуңарга сүйүнбөгүлө. Машина Rolls-Royce айдаганыңарга сүйүнбөгүлө. Силер ар бир кыргыздын жүрөгү кыргыз ата журт, эл журт намыс үчүн согуш керек. Ошондон силер бүт жасаган эмеңерди ушу кыргызга деп анан бересиңер. Анан билбейм ким канча жашайт биякта. Бир арыз келдиңби, ар кандай тагдыр менен келиптир. Бирок көп кыргыздар жакшы иш жасап атыптыр. Бирок биздин иденттүүлүгүбүз 40-50 жылдан эмне болот? Мына маселе ушунда. Эч кимде жооп жок. Мамлекетте да жооп жок бул. Туура. Ошо мына ушуну козгош керек бүгүнкү күндө. Өтө чоң маселе. Тимур мырза, Жумадыл эке Америкага келгенине бир канча күн болуп калды. Бул жакта көптөгөн эл менен жолугушуп, элдин пикирин угуп, жаштардын оюн угуп жүрөт экен да. Анан бул жактан бирок сиз ар дайым прогрессте жүргөн кишисиз да. Өзүм да бир нерсени урайын, үйрөнөйүн деп жана айтып атпайсызбы? Чалгындоодо жүрөм деп. Өзүм да үйрөнүп атам да мен көп нерсе. Нелерди үйрөндүңүз Америкадан? Нелер жагып атат Американы? Нелери жакпай атат? Ой, Америкада бу жерде жанагы тартип бар. Бизнес менен бизнестин ортосундагы жоопкерчилик. Жаңы маданият бул. Адам менен адам мамиле түзгөндө жанагы алдап кетпей тартип бар, жоопкерчилик. Мына ушу маселе. Анан бу жерде тазалык маселеси, мусор маселеси, бири-бирин урматтоо, сыйлоо маселеси, мына ушуларда. Көп нерсени үйрөнсө болот экен. Жаңы технология бар. IT технология деп атасыз мына. Тимур ошонун аркасынан IT менен могулар түзүп анан иш кылып атат да. Туура. Эң сонун көп нерселер бар. Бирок жанагы маданиятыбыз, идентичтүүлүгүбүз өзүбүздө калыш керек. Мына анан интеграция болуп, Америка менен достошуп иш кылыш керек. Көп жумуштар, мүмкүнчүлүктөр бар көп. Ошо жерчи бирок Жумадыл эке аябай мындай кайгак бир жол да, тайгак бир жол. Эгерде биз бул жер менен интеграция боло албай калсак, анда өзүнчө бир мындай бир гетто болуп калабыз. Аша чабып кетип, интеграцияга аябай эле берилип кетсек, анда өзүнүн улутубузду, тилибизди жоготуп алабыз. Ошол жерде аябай мындай ничке бир чызык бар. Ошол жерде балансты туура колдонушубуз керек деп ойлойм. Мен да жеке пикиримде ушундай да. Ой, мен дагы өзүм азыр бул тууралуу мен да түшүнбөй атам да кандай болот. Кантөнөн берсе, мисалы бул жерде 40-50 жылда калып, анан гражданство алып калып калса эмне болот? Анда Американын экономикасына салым кошкон кыргызсың, всё. Мындай кыргызсың да, адамсың болду. Гражданин Америки, всё. Кыргызстан сенден үзүлдү. Айрылды сенден. Кыргыз эли айрылды. Өтө чоң жоготуу да. Эгерде мен ойлойм да, ушул жерде жүргөн баары эле бирдей эмес. Мындай жемиштүү, мындай чоң жетишкен бизнесмендер бар экен да. Аябай жигиттер бар да. Билимдер бар, ушунда баарын үйрөндү. Эгерде эртең Кыргызстан ушуларга чакырык жазса, кыргыздар келгилечи. Жаңы Кыргызстанды түзөлү десе, шарт түзсө, бүт бар ошол жака кызмат кылат. Мен 100% беремин да. Жакшы нерсе экен анда бул. Ушундай чакырык болсочу, баары барбайт, баары түшүнбөйт. Конечно, мен көрүп атам да, мен келгенден бери ар бири менен баарлашып, сүйлөшүп атам, анан ойлойм, келечек кандай болот, тагы бүдөмүктө эмне болот. Анан кантип кайры болуш деген маселе бар да. Эгер менде ошондой бир вазифа пайда болсо, мен айтат элем, кыргыздар, ким Кыргызстанды көтөрө алат, келип алып тур, давайте могу жерге келип чогулгулачы бу жерге.
бир 20 отуруп алып, бир чыр дөбөгө отуруп алды. Мисалы, чыр дөбөгө отуруп алып туруп, ортого от жагып туруп, илгерчи эле көчмөнчө. Ошол жерден анан кийин Кыргызстанды көтөрөлү бар. Кимде эмне сунуш бар? Ортого салалы. Кыргыз ушинтип чечип келгенде. Ошондо укмуштай потенциалдар пайда болот. Прозрачно. Кумовство, трайбализм жок. Баягы столдун астынан кимге эмне. Ошол жерден анан кийин ким эмнени билет, ким эмненин колунан келет. Бергиле предложениеңерди. Платформаларда жазгыла. Кайсы сфера ким сильный? Диван ошол жерден анан кийин бүт коом угуп турат анычы. Бүт 7 миллион угуп турат. Анан ошондо мына могу Мирлан экономиканы тездеп кетчүгө толук шарты бар экен. Страна без коррупции. Страна без кумовства. Страна процветающий. Дүйнө жүзүндө номер 1 Швейцария биякта эле калат. Мен Швейцария 2 жолу бардым. Ыйлагым келди. Ошону көрүп алчы. Эмне үчүн биз жаратылышты алсак Кыргызстанга жетпейт да бир дагы эмең. Анан ушу коктону кучактап коюп мал жайып отурабыз да кыргыздарчы. Малды жайып коюп азыр топон чыгып атат. Жайыт өлүп атат. Жайыттын көркөй кетип атат. Бирок ошол малдан Кыргыз эли өнүгүп кетпей атат. Астыга жыра албай атат. Мал баягы илгерки эле баягы тас кейпибиз да. Эми арасында бар бир миңден багыш керек топосту же тиги уйду канча сап. Ошол эле бир үзүрүн көрүп атат, калганы баары малдын артында жүрөт. Туягын санап элечи. Ошону бүгүн да кыргыз кой бергиси келбей атат. Ошон үчүн предложение жок. Кыргыздар бул биздин тому алтын ушу золотой биздин жаратылышты кантип байланабыз, кантип ошондон тиги бюджетке эме кошобуз ушуну. Кантип иштетебиз кыргыздын багы. Тоо турат мелтирепчи. Анда мөңгү жатат. Ыйлап турат мөңгүчү. Кыргыздар мени пайдалангылачы деп атат. Кыргыз ошону биле албай атабыз. 10 жылда бир кесип салсак салабыз, салбасак ушу каныбыз дагы башталбай менен кетип калат. Тең урдалып. Ошондой ыйлай турган нерсе да эми. Кыргыз ушу биз кедей жашайбыз дегенге биздин вообще моральдык укугубуз жок да. Моральдык укугубуз жок. Кудайдын берген ушунча ныматтарын өзү колдоно албай атса, ошону көрүп билип анан мен отуруп анан ушундай анан арманыңды айтар жериң жок, кайсы аска бар урууларыңды билбей анан мен ошол жерде өзүмдүн эле баягы шоромдун көйгөйү менен жүрөм да. Шорондан башка дагы эме. Мен өзүм дагы башка эмелерим бар. Эми бул өзүмдүн эле рамкамдагы эле эмелер да, көйгөйлөр да. Мамлекеттик масштабта көйгөйдү чечиш үчүн менде азыр вазифа жок да. Мындайча айтканда. Бирок көрүп мен сурасаңар мен айтып үйүп атам, мен муну бирөөлөр уруксат таарынбасын. Бизде ушу буюрса ушуну сөздү түшүнгөн кишилер көрүп, ушул сөздөн сабак алып дегендей азыр ошо көп нерсени сүйлөдүк, билим боюнча сүйлөдүк, илим боюнча сүйлөдүк, тарбия боюнча сүйлөдүк. Ошо тарбия боюнча сүйлөп кеткенде менин оюмча бир биздин бир өлкөдө улутубузда бир арман, менин арманым болуп көп эле кишинин арманы болсо керек. Себеби мына бала жөнүндө сүйлөп калдык. Тошто анча мынча үй бүлөдө бала төрөбөйм дейт. Мен зачем кыйналып? Анча мынча үй бүлөдө бирөөнү төрөп коюп болду. Мага башка кереги жок дейт. Бизде мен Раматуллык байкем айтып калат эле, асманда жылдыз көбөсүн, жерде кыргыз көбөсүн деп койгондо, ошондой эле мен могул жактан рахматымды айтып кетем Айгүл жубайыма. Бизде 4 бала бар, 2 уул, 2 кыз. Буюрса андан дагы көп болсун. Мен ошол азыр өзүмдүн үй бүлөмдү карап, башкалардын үй бүлөмүн карап ойлонуп калам. Эмне үчүн бизде эмне үчүн ушул деңгээлге жеттик? Ал жеткенибиз бир эле эң биринчи себеп ал тарбия. Сиз айтып кеткен эле тарбия. Ал тарбияны менин келинчегиме, мага, менин үй бүлөм берди, менин ата энем берди. Ошону ойлоп эле биз өзүбүздүн балдарыбызга, инелерибизге, сиңдилерибизге ушуну ойлоп биз тарбия бериш керекпиз деп ойлоймун. Бирок тарбия бергенде Кыргызстанда азыр
кыйын болуп калды. Себеби эркек киши Америкага кетип, эркек киши Россияга кетип, аял кишиси менен балдарын калтырып коюп атат. Аял киши биздин коомдо өзүбүздөр билебиз, ал эч кандай секрет эмес. Биздин аялзатка Кыргызстанда кыйын. Кайсы жагынан кыйын? Биринчисинен айтып кеткендей эле эркектери барып кичине жумуш кылып, акча кылып Россияга кетишет же Америкага. Экинчисинен биздин коомдо аялзатты уважение азайып калды да, кыйла эле азайып калды. Көрүп атабыз, жанагындай изнасилование дагы болуп атат, үйдө насилие болуп, уруп дагы коюп атат, жанагындай уже наоборот аял кишини көтөрүп, угуп, колуну мону көтөрүп жүргөндөн көрө биздикилер кичине туура эмес жакка кетип калды. Ошону мен сиздерге, урматтуу байкелер, агалар, бизге үйрөтсөңөр, биз жашпыз, 25, 30, 35тебиз. Кандай биз эмне кылыш керекпиз, чтобы биздин инилерибизди, эмнеки поколенияны туура жолго коюп, аял кишини сыйлап, аял кишини угуп, туура тарбияны бергиле деп үйрөтөлү. Себеби үйдө отурган тарбия берген мектеп дагы туура, студент дагы, университет дагы берет, бирок андан эң биринчи тарбияны эне берет. Бирок ал энени өзүбүз сыйлабасак, ал энени өзүбүз укпасак, ал кандай тарбия бермек эле? Ошону биз эмне кылыш керекпиз? Өзүбүз жагыбыздан, мына молодежь катары туруп, ошону бур киргени, кандай биз ошо аял кишини кайра эле ошондой деңгээлге чыгарып, бизге, биздин следующий баатырларга, следующий биздин поколенияга туура тарбия берсин деп, биз жактан эмне кылыш керекпиз деп ойлоносуздар? Бир кандай советтер же направление бар болсо жакшы болмок эле. Ошо биздин көрүүчүлөргө дагы, биздин молодежь көрөт көбү, эмне кылса экен, кайсы жактан бур кирсе экен? Эми жана да айтып кеттим, азыр да айтайын. Бала тарбиялаш үчүн элимирде өзүңдү өзүң карап, өзүңдү мындай рентгенден өткөрүп, мындай со стороны карап, ким экениңди билишиң керек. Ким экениң. Анан жаман жактарын иштеп, жаман жактардан арылып, жаман адаттардан арылып, жакшы адаттарды приобретать этиш керек. Анан жана ала турган келинчегиңди дагы, бул өтө союз да. Бул көп жылга, долгосрочный союз да. Бул бир 5 жылда эле үйлөнүп алып ажырашып кетебиз деген нерсе эмес да. Өтө чоң жоопкерчилик. Ошо менен келинчегиң экөөңөр төп келишип, бири-бириңерге ишенип, бири-бириңерге түшүнгөндөн кийин, жоопкерчилик мойнуңа алгандан кийин барып, анан кийин дальше акт кол коюп, контракт, анан кийин бала пайда болот. Бала уже производный, экөөңөрдүн түшкөн производный. Тура физически, психологически, морально, все, во всем. Это ваш продукт. Анан кийин бала эмнени көрүп өсөт? Бала силердин сүйлөгөн сөзүңөргө ишенбейт. Сен жазаган жумушуңду көрөт. Баскан турганыңды. Ошо менен сүйлөгөн сөз менен баскан турган кылык жоругуң, характериң баары төп келиш керек. Ошондо бала барып анан кийин ошондон формируется бала. Это фундамент. А жанагы садиктеги мугалимдер, алар тарбия абайт, алар билим берет. Сону билимдерди берет. А тарбия өзүңкү. А жанагы садовник келип багыңды сугарып атпайбы? Ал жөн эле мындай урап калба. Тамыр сеники да. Тамыр өзөк биздики да. А тененики да. Мы же создали. Крепкий тамыр болот. Генетика бар жерде. Шунтасыңар. Анан бар билим менен алынат. Анан көп жумушта, көп. То есть баланы пока самостоятельно өз жолуна койбойнча, жанагы жоопкерчиликти күндө ар бир секунд, ар бир мүнөт унутпашың керек. Мен мындай болушум керек. Себеби бала мени көрүп чоңоет. Жолуна койгондон кийин анан кийин мына бул чоң жоопкерчилик, бул тарбия, бул баалуулук, бул принцип. Ушунда өзүңөр следите за собой деп айтат элем да. Өзүң антпесе анан жөн эле бир бала пайда болуп калат, который сен, бул менин балам. Анан бала өзүңдү тартпай калышы мүмкүн. Тетиги бир чоң атасын, тетиги бир 5 кылым өткөн тайкесин тартып калышы мүмкүн. Это не факт. Характери, тигунсу, бирок сен ответственность сенде да, бала сеники да. Сонун коомго кошушуң керек баланы. Ошо уланта кеткениме, азыр мен айтканым, мына Кыргызстанда көп угуп калабыз. Жолду кетканда эле бир машинаны бирөө подрезать этип койсо, караса
кыз киши болсо эркектер кыйкырып берет. Бар нары сен эмне айдайсың дейт. Жумушка алганда сыйлабай чыгып кет дейт. Сен аялзатсың үйдө отур деп көп нерсе азыр мына против женщин катары болуп калды да. Мен ошон үчүн мен айта кеткеним мына көп бизнесмендерге биринчи очередь жумушка равный возможность бергиле. Мына биздин компаниялардай Шородой, Арзандай, Айтимдей равный возможность бергиле. Бизде мисалы үчүн эң главный менеджерлер бизде аял киши. Эмне үчүн? Себеби ошол аял киши любой коллективге келип не только жумуш үчүн, не только акча үчүн аура кылып, зато еще и семейный катары, чтобы всем было приятно и удобно работать дегендей. Ал биринчиси, экинчиси суранычы. Эмнекисинде бирөөнүн кызына, бирөөнүн сиңдисине, бирөөнүн карындашына жини келген болсо, кичине өзүңдү басып, бирөө жолдон эми туура эмес айдап коюшу мүмкүн. Ал эркек да туура эмес айдап коюшу мүмкүн. Бирок эркекке колуң көтөрө албайсың, дошуң жетпейт. Бирок аял кишиге эмнегедир күчүңөр жетет да, күчүңөр деп, күчүбүз деп эркектердин атынан сүйлөймүнчү. Ошон үчүн мен айтканым советтеринен, наставничество катарынан жардам бергиле будущий апаларга, будущий энелерге, будущий поколениянын энелерине жардам бергиле. Жолдо көрсөңөр бирөөнү бир аялды уруткан болсо, же бир нерсе болуп калса, обязательно барып, мен ишим эмес, биздин ишибиз, бүт баарыбыздын ишибиз. Барып жардам бергиле. Барып жардам берип, защитник болуш керек. Аял түшүнүш керек, что менин любой кыргыз жигит менин защитнигим. Америкада жүрөсүңбү, Россияда жүрөсүңбү, кайсы болсо, бизди көргөндө биздикилерден качпаш керек. Азыр Америкада дагы бизди көргөндө качып кетчү кыздарчы. Бул мени маскалайт, бул мени антет бунтет деп. Бул туура эмес. Ошон үчүн мына Бишкекте отургандарга, Кыргызстанда отургандарга силер ошол жакта жашаган кыз киши, аялдарга жардам берип, наоборот, поддержка бергиле. Могу жакта Америкада жүргөн балдарга и бизнесмендерге только эле эркек кишилер жумушка албай, обязательно возможность бергиле. И буйруса 5 жыл, 6 жыл, 10 жылдын ичинде равный возможность менен ушул бизге чогуу тарбия береттербиз. Себеби биз азыр сиз айткандай баланы төрөп коюп болду, мектеп өзү тарбия берет, ал мамлекеттин жумушу деп коет да. Мен жумушум үйгө тамак ашап келиш, өлкөнүн мамлекеттин жумушу менин балама тарбия бериш. Ал абдан туура эмес. Себеби биринчиден сен жоопкерчиликти алган болсоң, бала кылып, үй бүлө кылып дегендей, ал жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Кыйын, ооба кыйын, конечно кыйын. Бирок ушинтип кыйналып биз өлкөбүздү көтөрөбүз. Ошо советтерден айта кеткендей эле өзүбүздөн баштайлы, өзүнүн компаниябыздан, өзүнүн сотруднигибизден, өзүбүздүн карандаш, кошуна аялдардан баштайлы и буйруса шаг за шагом кыска эле убакытта өнүктүрөбүз ошол отношенияны. Ошол айтып кетиш керек, себеби көп угабыз азыр эмне болуп атканын көп угуп атабыз. Туура күнүбүздөгү көйгөйлөргө Тимур мырза токтолуп атат. Жакшы. Баарыбызда үй бүлө бар. Мен Жумадыл байкеге акыркы подкастты жыйынтыктап атып, бир-эки неме кылайын. Себеби Тимур мырза Жумадыл байкенин жигитке 70 өнөр азык кылат деген кишилерден бирөө. Ар түрдүү тарабы бар. Бирок суроомдон мурда бир эскерүү кылгым келет. Себеби Жумадыл байкенин бир тууган агасы Табалды эке. Табалды эке раматылык, Кудай Таала өзү күнөөлөрүн кечирип жаннатына жер берсин. Ал кишинин иниси да ал кишиден тарбия алган, ал кишинин көлөкөсүндө жүрүп, онан көп нерселерди үйрөнгөн көрүнүп турат да Жумадыл экенин эмесичи. Жумадыл эке, суроом ушул. Агаңыздан эмне үйрөндүңүз? Жаштарга эмнелер неме кылат элеңиз, бир туугандарга мамилеси боюнча кандай немелериңиз бар бизге? Эми агаман эмнени үйрөндүм? Ата мекенди сүйүү, таза эмгек кылуу, мамлекет үчүн, эл үчүн, улуттун жанагы биздин миссиябыз. Биздин ата бабадан калган мурасты жоготуп ийбей, ушуну эл журтка көргөзүп деген идеянын негизинде анан биз ушуну жасап атабыз да. Ошонун идеянын башында мен байкем турган. Ошон үчүн мен жана Алтокур деп атпайбы? Ал айткан кишинин максаттарын, тапшырмаларын мен унчукпай аткарган кишимин. Жана миссия ошо да. Улуттук баалуулуктарды жолго салалы деп башта электе башталганда ошонун негизинде ошо инерция, ошо мотивация, идеология келатканда.
анан албай акчал аягында эми ошондон турмушундай өмүр кыска. Бирок өзүнүн ушунча нерсени жасап анан пайдасын көрбөй кеткени өтө өкүнүчтүү да. Эми бул баардык адамдарга, баардык кыргызстандыктарга бул тиешеси бар. Ошон үчүн лично өзүңөрдүн ден соолугуңарга өзүңөр жооп бергиле. Ар ким өзүнүн ден соолугу боюнча өзү ойлонуп анан иш аракеттерди көрүш керек. Үзүрүн көрөлү да, аз болсо дагы, туурабы? Ошода. Жумадыл эке, дагы бир суроо. Мен сизди мурда угуп жүрчүмүн, бирок мына Чикагого келгенде сиз менен таанышып, аябай сиз менен чогуу жүргөнүмө ырахат алып атам. Сиздин бир кызык жагыңызды байкап калдым. Сиз өзүңүз сындай алган бир киши экенсиз да. Бул көрүнгөн кишинин колунан келбейт. Бул боюнча айта турган сөзүңүз барбы? Эмнеге өзүңүздү сындайсыз? Эмнеге бул темадан коркпойсуз? Жок, бул мындай эми орусча айтканда сама ирония деп коет. Мен өзүм жанагы мындай прикол жактар бар да, бирдеке нерселерди турмуз айтасың, же жасаган иштериң, күлкүлүү иштерди жасайсың да. Аны мен ошолорду жакын досторума айтып бөлүшкөнү жакшы көрөм да. Себеби ошону мен айтып алып аябай эс алам да. Эс алам да, жыргайм да. Өзүмдүн туура эмес прикол, эми бир жерге бир тамашалуу бир прикол анан тамашага айлантып, анан юморго айлантам да. Ошондон достор менен бөлүшкөндү, эми тиешелүү жерге, айтчу жерге айтып, ошондон жыргайм да. Себеби көп адамдар, 99% адамдар мындайды айткысы келбейт. Бүт инкогнито жүрөт, жазылып. Айткысы келбейт да. Уянат, тартынат, эми ар кандай эме бар да, мындай депрессия болот. Аны мен ушул жерден аябай эс алам да. Айтчу кишилерге айтам, бөлүшөм, анан ого өтөр күлөт, шылдыңдайт. Ошентон анан мен дагы ушинтон аны дагы айтат, аны айтат, бирок дагы кызыктуу окуяларды айтат. Аны мен аны шылдыңдайм. То есть бул өзү эң сонун нерсе да. Бул мага мотивация берет. Мен жеңилдендим, айтып алчы. Айттым, бөлүштүм. То есть есть с кем поделиться дегендейчи. Баарын эле мен бөлүшө бербейм. Сонунда эми коомго айтчу нерсени айтып коебуз. Күлө берсин да. Сонунда эми ар ким ар кандай түшүнөт. Мына бул өзү сонун сапат да, сама ирония деп коет. О да. Бир күнү кечинде балдарыма жомок айтып, жомок окуп берчүмүн да. Анан бүгүн жомокторум төгөндү. Чарчадым. Жумуштан келгем. Балдарым күтүп атат. Ата жомок айтып бересиңби депчи. Жомок төгөнгөн. Анан эмне кылышын билбей ойлонуп отурдум да, токтоп тургула балдарым дедим. Мен дедим жаштуу убагымдагы күлкүнүчтүү башыман өткөн кызык окуялар айтып берейин дедим. Анан айта баштадым. Мен да силерге окшоп 5-6 жашында детсадка барганмын. Анан детсад аябай уялчак бала элем. Анан кийин бир күнү мугалимдериме айта албай алдыма жайлап койдум дедим да. Анан ушинтип ыштанымды булгап алдым, шуумду десем, жана балдарым күлүп каткырып, ата сен кылдың мындай дейт да. Себеби алардын көзүндө биз мындай эч ката кетирбес, мындай бир адамбыз да. Анан эртеси күнү кичинекей балдарым келип мени да кучактап атпай көрөкчү. Ал мени өздөрүнө жакын санап атат да. Сен деле адам турбайсыңбы дегендей кылыпчы. Жакшы нерсе экен, туура айт. Ар бир адамдын мындай жеке дүйнөсү болот да. Неприкосновенный деп коет го. Эч кимден укугу жок, көргөнгө да, укканга дагы. Анан ошону отуруп анан анализдейт да, ушул эмени кимге айтсам, жакын досуңа айтасың, жубайыңа айтасың, же да бир узкий круг досторуңа айтасың да. Ошону талдайсың, эмнени айтыш керек. А кээ бир случайларда коомго айта берсең сонунда. Сабак катары, күлкү катары. Тез калат экенсиз да, коомго айтып көрөт. Сонда ошону эми аны билиш керек, эмнени айтыш керек. Бирок жеке адамдын жеке жашоосунда кызыктай нерселер болот да. Ошо менен мен бөлүшкөн жеңил деп калам. Сизге күзгү ким? Жеңем көбүнчө күзгү болуп береби? Катаңызды көбүнчө күзгү болуп турабы? Жубайым күзгү, анан ар бир мен баарлашкан адам мен үчүн күзгү. Ар бир адам. Анан ичи коом да күзгү да. Мен азыр угат да элдин бар. Анан бирөө мени шылдыңдайт. Өткөндө бир подкаст интервью берсем, карыганчалык карыганда калжаңдап эле жөн үйүңдө жатпайсың деп бирөөлөр айтат. Анан мен эмне дейм анан? Ооба, сиздики туура деп эле ар ким өзүнүн оңготун кыла берсин да. Жумадыл эке, бирөө сындап аткан болсо, неме кылып аткан болсо, мен бир нерсени үйрөндүм. Ошо сизде боло албаган же ошо ийгиликтерди багындыра албаган кишилер сындайт экен.
А сизден бир тепкич жогору тургандар, сизден дагы ийгиликтүүлөр сындабайт экен. Алар наоборот колдоп, ыраазычылык билдирет экен. Деңгээлинен, адам деңгээлинен. Ошондойбу? Анан эми ушундар бар. Анан мындай аракет кыласың, мындай бир общий разговорго чакырып, бир дальше бир позитивный бир баарлашууга айлантып ийин дейсиң да, анан жазасың, ответ бересиң. Ай мырза же ай мындай деп, мындай анан болбой эле кайра курчутат да ситуацияны. Аны мен унчукпай коем болду. Ошон үчүн мындай унчукпай кеткен бул жакшы стратегия да. Теңелбеш керек. Ар ким өзүнүн позициясы деңгээлдери позициясын айтат. Эң сонун эми көпчүлүк көп түкүрсө көл болот дейт. Элдин арасында болот ар кандай. Ошон үчүн мындай өзүңдү өзүң мындай жеңил алып жүрүшүң керек. Тимур мырза, биз 40 жашка чейин адам баласы жашоодо стаж кылабыз да. Анан мен 40тан өткөндөн кийин мен эми стажер болуп бүттү, мен бир нерселерди кылайын деп аракет кылып аткан жылдарым. Бирок сиз кече өткөндө айтып калдыңыз, бир жерде баарлашып отурганда, мен 60тан кийин баштаганмын деп атпайсызбы? Бизнеске 40ча баштаганмын деп атасыз. Өзүмдү өзүм таанып, жетилгеним 60тан кийин болду деп атасыз. Ушуларды бир түшүндүрүп бересизби? Бул как раз жана тарыхка тиешеси бар да. Табылбай экен экөөбүз орто жашыбыз 40та баштадык да. Шорону. Мен 39 жашта, Табылбай экен 41 жашта. Анын орто жашы 40та. Ошондон 40та бил айта берем. 40 жашыбызда баштаганбыз бизнес деп. Аны ошентип жүрүүнөн 20 жыл ушу подвалдан чыкпай, заводдон чыкпай иштеп койуп турмун. 20 жыл өмүрүмдү берип турмун. Шорону бутуна тургузам депчи. Шоро менен шоро болуп жүрүп, шорум кайнады дейм. Анан кийин 60ка бир карасам, калчайып карасам, 60та жүрөм да. 60ка чыгып жанагы мени жанагы сноуборд подарить этишип элдер. Сотрудниктеримчи. 60. Анан карасам 60. Артта карасам 20 жыл өтүп кетиптир. Чисто шорода иштегениме. Аны ойлодум да, мынтип да ушундай режим менен иштесем да бир 5 жылдан кийин мен уже болбой калам деп атам да. Уже бүт эми чарчайт экенсиң. Чарчап уже көңүлүңдө жок болуп калат. Эми бирок баягы эмең бар да баягы жашоонун, анан эми физически чарчап атасың. Койдум анан эмне кылам деп ойлонуп жүрдүм, анан бир күнү анан компанияны таштап Табалда барып айттым, айттым, мен чарчадым, болду, кеттим дедим. Эмне кылсаң ошо кыл деп анан. Кеттим деп эле бар айттыңызбы ошентип? Кеттим деп бир күндө эле айттым. Анан ошо шок болду да. Ошондой ситуация болгондо. Анан мына азыр жаш балдар бар да. Мына Табалдын баласы иштеп атат, менин балам 2 бала. Анан эми Кудайга шүгүр команда бар. Корпоративный культура, корпоративный управление бүт түзүп кеткенбиз. Система иштеп атат. Американский эмес, эми кыргызский система иштеп атат. Анан ошентип анан мен кетип анан мындай анан карасам шороодон да башка кызык нерсе бар экен да бул жашоодо. Мен ойлоп жүрсөм, мен жасаган жумушта эч ким жасаган жок, мен всё жеттим пьедесталга депчи. Көрсө дүйнө кызык экен да таң. Ой, дүйнөнү кыдырып жүрөм бейман таң. Анан көрдүм анан. Бирок жашыбыз уже кетип баратат. Баягыдай айтышник боло албайм, баягыдай Гарвардга өтө албайм. Баягы кече Гарвардга бардым. MIT'ге бардым. Бостондон баштабадым кече күнү. Анан ошол для меня всё позади остался возможность. Анан тажрыйба алдым да самый главный. Чалабы да билим алдым. Иши жана мен айтпадымбы? Биз Шоро империясын курдук. Шоро бизди адам кылып жаратты. Шорону курам деп жүрүп, 20 жыл өмүрүмдү берип, адам болгондон ошондо опыт алып, аябай чоң тажрыйба алдым да. Эми мен аны ойлоп атам, ушундай багаж менен мен эми өлгөнгө даярданат экенмин деп атам да. Анан ойлонуп жүрдүм, аябай кыйналдым. Анан дүйнөдөн кыдырып кой. Мен дагы өлүп калбашым керек экен. Деп анан кийин аны карап турсам, ден соолук керек экен да. Ден соолук менен иштей баштадым анан кийин. Бүгүнкү күндө мен ошо ден соолуктун үстүнө иштеп атам. Бул менин өмүрүм өткөнчө күндө иштей турган иш. Мен ушуну түшүндүм. Ден соолугум, иче турган тамагым, система питания, анан позитив, анан ким менен баарлашым керек. Ушуну талдоогонго жеттим мен. Мен ушундай адам болдум, жеттим. Мен ушинтип анан жанагы эл көрбөгөн нерселерди көрөм мен. Керектүүсүн өзүмө тиешелүүсүн пайдаланам, тиешеси жогун Кудай өзү кечирсин, сандыкта жатат. Анан ошону эмнени пайдалансам, анан ошентип анан жөн отуруп анан тоонун башына каараган ташка, каараган чөлгө Эко-резорт Карабулак деген туризм тармагындагы чоң шаарды курдум. Мына жака салдым акылымды. Мен туризм менен түшүнүгүм жок да. Туризм келечеги, туризм түшүнүгүм жок да. Жанагы
туризмде иштеген биздин кызматкерлер түшүнөбү ушуну окшой. Кыргызстан туризм келечеги кандай? Биз уга элекпиз. Мен айтар элем, туризмдин арты менен Кыргызстандын 60-70% бюджетин ушу менен салса тапса болот. Менде бул боюнча видение бар мисалы. Канткенде потенциал жатат, мен айттым го жана. Тоо жатат. 95% тоо мелтиреген аккар жатат. Коктулардын кооздугун сурабан бүт потенциал, бүт ушу экономика. Ушуну биз бүгүн муну кантип пайдаланабыз деп мен айттым го. Мал жайгандан башка кыргыз эчтеке кыла албай атабыз. Айтса арман көбөм, дальше токтойт. Түшүнүңүздөрбү? Туризм жагы өзү сиз айткандай аябай жакшы тема. Ошону улмата кеткени Дубай шаары 90% бюджет туризмден алат. Бирок Дубай шаары уже биринчиден бүт барып келди, экинчисинен мына коронавирустан кийин эл кичине адам өзгөрдү. Эмне себептен өзгөрдү? Мындай чоң Дубайга окшогон Нью-Йорк, Гонконгго баргысы келбей калды. Наоборот, кичине өзүн сактап, алысыраак природага жакыныраак, ошо тоолорго жакыныраак жайлоого баргысы келип калды. Ошон үчүн мына Америкада эле көп стартап ачылып, мурун эч ким ал жака барбаган жактарга барып, кичинекей юрталарды салып, кичинекей вагончиктерди салып бизнес ачып алышты. Ошону ойлогончо бизде аябай туура айтасыз, бизде 95% тоо болуп, бизде жайлоолор көп болуп, ошону биз канча жылдан бери сүйлөп эле кетебиз, бирок азыр бизде эң жакшы момент. Ар бир өзү направление, өз моменти болот да. Может быть 10-15 жыл мурун, даже 5 жыл мурун бул туризм бунчалык интересный эмес эле, бирок азыр даже геополитический ситуацияда биздин региондо биз потенциалыбыз ачылды. Себеби эми Россия менен Украина эмне болуп атканын билебиз. Ал жака көп, ал жакта тоолор аябай көп. Ал жака бара албай калгандар уже биздин потенциальный клиенттер. Алар билишет то, что эми Запад менен биздин өлкөбүз Центральная Азия островок демократии болуп, бизде какое-никакое светское государство. Ошо сиз айткандай эле, это одно из направлений, биздин көп бизнесмендер ошону түшүнүп, сизге окшоп биз дагы теги Караколдо Каприздин жанында биз дагы кичинекей биз коттедждерди ачып баштадык да. Себеби ошол эле туристтерге келип биздин кооз природаны көрүп кетишсин. Бирок андан тышкары канча жай бар. Сусам өрөөзү кандай, Чичхан жак, теги Баткен жакта, Нарын жакта. Ошону уланта кеткенде биздикилерге кайра эле бир сураныч же совет биздин бизнесмендерге, предпринимательдерге, биз только эле модный жанагы үй салыш, машина алып келиш, ушундай сфераларды уже таштап, уже толду, уже Кыргызстанды, Америкада жүрбөгөндөр машиналар толуп кетти ал жактачы. Туризмге салыш керек, себеби туризм ошол эмдиги 5-10 жылга чейин дагы бир кичинекей пандемия болгон болсо, бүт баары ошо Кыргызстанга окшогон, Австралия, Новая Зеландия окшогон өлкөлөргө качышат бүт баарычы. Может быть, не на гражданство, бирок жашап, жарым жыл, 1 жыл жашап келейин деп, себеби азыр онлайн, жумуш онлайн. Бизде интернет жакшы, региондо интернет аябай жакшы. Жашоо арзан, тамагыбыз абдан жакшы, и эң биринчи биздин чоң ресурсубуз бул адамгерчилик да, биздин мына кишилер, биз welcoming дейт го американецтер, биз всегда туристтерди нан менен болсо дагы, борсок менен болсо дагы, көп болсо дагы тосолабыз. Кел үйүмө кир, чай ич, менен тур дегендейчи. Ошон үчүн дагы бир сонун нерсени айтып кеттик. Туризм жагынан обязательно өнүгүп, сиз айта кеткендей теги городок кайсы жакта? Бишкектин жанында? Карабулак, Экорезерв Карабулак, Бишкектин үстүндө 25 километр. Дагы бир маанилүү нерсени айтып кетейин. Туризм дегенде бүгүн Кыргызстан туризм дегенде бул Кыргыздын келечектеги экономикасы жөнүндө биз түшүнүшүбүз керек. Экономика. Бирок любой экономика, бизнес, барлык бизнес жаштарга экономика, бизнес, она должна быть неразрывно связана экологией. Экология менен бизнес, экономика чогуу иштебесе, биздин туризм концепциясы иштебей калат. Экология деген эмне? Экология деген биз Кыргызстандын жерин, кооз жерин, эң дүйнө жүзүндө кооң жерин, как девичья земля деп коюш керек. Еще не тронутая. Адамдын буту баса элек жер деп позиционировать этиш керек. И ошол ушуга дальше улай кетсек. Демек, экологияны биз көздүн карагандай сакташыбыз керек. Бүгүнкү жана касылып жаткан, анан артынан жанагындай хвосток хранилищаларды калтыра турган
экономиканы, бизнести токтотуш керек. Токтотуш керек. Андан эч ким пайда көрө элек. Биз алтындан эчтеке пайда көрө элек. Билем, азыр эле 40-50 тонна алма бар деп атат. Буга чейинки кумтөрдөн биз пайда көргөн жокпуз. Биз любой жанагы гендерди касканда башка мамлекетке урдатып ийип атабыз, алданып калып атабыз. Биз ушу үйрөнөлүкпүз. Кантип разработка жасаш керек, кантип экономиканы санаш керек, кантип жанагы партнерлер түзүш керек, кантип анан контракт түзүш керек. Кыргыздын ошол байлыктар бизде конституция жазылган да. Мамлекеттин жер байлыктары ар бир жаранга тиешелүү деп конституция жазып атабыз. Ошол жана мен айткан, ал көрө элек, эч ким ала элек аны. Жанагындай болгондо гана анан кийин ошондон кийин конституция деп атат. Ар бир жарандын төрөлгөндө ошондо ойласа түшүш керек. $100, $200 же $1000 болчу. Түшүнүп атасыңар. Ошон үчүн экологияны көздүн карайында сакташ керек. Бүт жанагы өзүнүн артынан хвоста хранилище калтыра турган нерселерди биз бүгүн токтотуш керек. Итак, бизде жүздөгөн ар бир региондо, ар бир областта илгертен Союздан калган подарок хвоста хранилищелер ошолорду кантип жаап жашарыбызды билбей атабыз. Биз ушинтип, ал экология бул жанагы адамдар, жанагы демография маселесине түздөн түш тиешелүү. Анан уран чыгып атса, тиякта хвоста хранилище тиги цианид болуп атса, ичкен суубуздун баарын булгап атсак, каяктагы бала төрөлөт эй? Бүт ооруйт да, көрбөдүк банын баарын. Мына ушу менен биз точка коюшубуз керек. Анан улай жанагы бүгүн мен бактылуу карындык деген теманы мындай бөлүп алдым. Кичинекей эле бөлүп. Жаңы жашоо деген жаңы концепттин негизинде жаңы жашоо деген бүт Кыргызстанга тиешелүү маселе. Бардык тармактарды акыбат жасаш керек. Аны менен жарыялабай эле ошонун рамкасында бактылуу карылык деген кичинекей нерсени бөлүп алдым. Себеби мен уже 72 жашап атам. Мен өзүмдөн баштап көргөзөйүн деп атам. Бактылуу карылыкты кантип обеспечитсе болот. Ошонун рамкасында мен иштеп атам. Ошон үчүн кыймылдап атам. Күндө жанып тынбай физкультура, кыймыл басам, таза тамак жейм, жакшы адамдар менен общение кылам и ушинтип анан жазаган эмгегимдин үзүрүн көрөйүн деп атам. Ушу мени укса бир жаштар ушул ойлонор деп. Анда Жумадыл эке, бактылуу карылыкты мындай түшүнсө болобу? Мисалы, американецтер 60 жаштан кийин, мына мен иштедим, балдарымды үйлөдүм, эми будан кийин өзүмө жашайын деп тандайт да өздөрүн 60тан кийинчи. Сиз дагы ошондой кылгандай сезилип атасыз. Бирок сиз дагы жакшыраак тереңирээк айтып атасыз. Мен түшүнүшүм боюнча, мен түшүнүгүм ушундай болуп атат. 60тан кийин бир эле адам өзү эмес, балдар, кыздар, ата-энеңерди дагы будан кийинки жашоосуна жакшы, бактылуу, бакубат жана жыргачылыкта жашаш үчүн көп ата-энеңердиге проблеманы алып келе бербегиле, алардын көп башын оорутпагыла, аларга шарт түзүп бергиле, дүйнөнү кыдырткыла дегиңиз келип атабы? Кандай дейсиз? Бул жанагы палка двух концов деп атат, эки жагы бар. Биринчи жанагы балдарга ата-энеси барлык шарттарын мына жаратты, Кудай Таалам ушул жарыкка алып келди, тарбиялады, билим ар кандай деңгээлде да эми. Анан үйлөдү, жайлады, баарын алып берди. Бүттү да, кутулду да. Куда это? Дальше эмне? Анан ошол балдар айтыш керек. Папа, мама, всё. Рахмат сиздергечи. Сиз эми бизге эч кам көрбөңүз. Сиз эми бактылуу жашоону жашаңыз. Физкультураны менен аракет кылыңыз. Тамагыңыз таза, мына бүт жардам беребиз. Жылда бир курортко жиберип туралы. Калган өзүңөр аракет кылгыла. А мен бала бакырамды садик өзүм эле ташыйм. Келинчегим экөөбүз могу баланы тарбиялайлы. Сизден биз тарбиялдык. Эми ошону балабызга өткөрүп берели. Мындай пьедестал кылыпчы, мындай өткөр миссия катары. Жана наследие деген ушул. Сиз бизге оора болбоңуз. Ооруп калсак келип жардам бересиз. Отпускка чыксак келип небереңизди багып туруңуз. Келип алып анан бир жерге төргө отуруп анан кийин баягы келин чайын аңдып кайтарып отурганын кереги жок. Биз азыр самостоятельный адамбыз. Биз өзүбүздүн турмушубузга өзүбүз жооп беребиз. Жаңы жашоо деген ошол. Анан ошенткенде тиги анда мындай болуп атат бүгүн карылар. Ошентен үйлөйт, анан баягынан картайгандан мындай деп эстеп илгерде. Картайгандан болду, келинин чайын ичип, балдарын жакшылыгын көрүш керек деп анан талпый ушул жерде отурабыз да. Небересинин кулу болуп калат анан. Кулуң болосуң, ошол 5 жылдан баягы буту баспай калат. Буту баспай калат, анан ошол 10 жыл 20 жыл отурат эле өлөбөй. Нары кетпейт, бери кетпейт. Доктор, анан молдо, чала молдор анан жем болот.
Ал ошондон абузга айланат. Анан тетиги 2 жаштын турмушун бузат. Жөн эле бузат да. Еще писик болсо, еще өлдү. Анан сен тигиндей кайнатып чайды, мындай кайнатып, анан менин тиги уулум анан кийин тигиндей көз караш кылып коюп, анан сен кайда жүрдүң, эмне жүрдүң, анан баягы экөөнөн ажыраштырат. Айтат, мен сага башка катынат берем дейт. Ай атаң көрү кыргыздар. Күнүмдүн эмесин айтып атат да. Ооба. Эй, ошон үчүн бүттү, сен милдеттен кутулдуң, эми ай 60га жеткенден өзүңчө жашоого укугуң барбы же жокпу? Ушуну эч ким ойлонбой атат да. Эми мына өзүбүз ата эне ушуну ойлонуш керек. Балдардын жет балдар жанагын ойлонуш керек. Туурабы? Ата энени көп мойнуна минбей кой бергиле. Анан аш той болот, ошондой эле жолугашса болсо жетет. Телефон деген бар. Жоголуп кеткен жок эч жака. Сурашып тургула. Бирок күндө баягы 60га чыккан адам 90га чыкканга укугу барбы жокпу? Бирок ал өздөрү аракет кылбаса балдарга бере албайт. Азыр балдар эмне үчүн? Балдар өзүнүн көрө каты бар демей. Сенин бутуң менен тизең менен иш бар сен. Анан тизеңен баса албай анан ошол абузга айланасың 60 чыгып чыкпай. Ошондой жашоонун эмне кереги бар? Ни туда андан кереги өлүп калган жакшы да. Мына кыргыздар мен ушуну айтат элем. Ошон үчүн ар ким бактылуу карылыкты ойлосоң, өзүң төк аракет кыл. Өзүң кылбасаң сенин балаң сенин менен жумуш бар. Тимур көзгө салат. Ким келет? Айкан келеби, бөлөң келеби, дагы атаң түрүлүп келеби. Болду. Ашка жүк, башка жүк болбой, окатын пенсияң бар, жетет. Жетпесе балаң жардам берет. 1 жылда чет өлкөгө чыгып келип тургула. Мына ушул бактылуу карылык. Анан сагынып баратсаң, барып тиги балаңды соота бар сени алып келип, тиги небереңди көрүп, өп жыттап, бирок адагы мишайт этпеген. Жолтоо алардын өзүнүн форматы бар, жашай турган. Сен ар кандай характер, келиндин ар кандай характери бар. Келген достор келет, подружкалар келет, өздөрүнүн жентеги болот, эмнеси болот, сиделкасы болот, айнен толгон токойда. Жаштарга аралашпаш керек. Все, анан өзүң, анан бир комнат, эми бир комнатты таба албасаң эмне кылып жүрөсүң? Эмне кылып жүрөсүң? Эмнеге жашадың? Бир комнатты бөлүп ал болду. Өзүң жаша. Анан кечинде подружкалар менен чык, достор менен баарлаш. Ошентип бактылуу карылык. Чуркка, паркка бар. Мына ошол тарбия. Ошолон эле неберелер сени көрүп, балдарын көрүп, биздин чоң аталар көрдүң, чоң атаң тиякта басып жүрөт, спорт залда жүрөт. Здоровый образ жизни деген бар. Таза, анан сергек жашоо деген. Бактылуу карылык деген сергек жашоо аркылуу келет. Ошонун баарын мен бүгүн көргөзүшкө аракет кылып атам. Аны шылтыңдап атпай, караган чал жөн эле үйдө отурбайсың, калжаңдабайсың. Эмне жүрөсүң аякта депчи. Тоого басам менчи. Мен күндө тоого басам, 37 жыл жашадым ошол жерде. Ошо күндө мен көнүп алдым, тоого басам, кыш жай басам, аны ошол жерден үйүңдө эле отурбайсың, калжаңда эмне жүрөсүң аякта. Таягыңды бырчатат, чайнап, бырчылда чайнап кетет карышкыр. Деп бирөөлөр мага, мен бир сонун оппонентим бар. Мага жагат өзү бирок. Ошентет да, жөн эле отурбайсың үйдө дейт, калжаңдабай. Вот. Түшүнгү? Алеке, сиз бизге сонун сабак бердиңиз. Эки кыл карайсызбы? Эки кылым отурабыз. Биз могул жакта молодежьга үйрөтүп отурабыз, могул деп. Сиздин кылымыңыз аябай сонун болот. Эми бул жаңы формат, жаңы жашоо деген ушул. Бул реформа по всей стране, бүт мамлекет масштабта, бул жанагы мамлекеттик масштабта ушул как идеология катары кетиш керек. Жаңы форматта жашоону кантип жашайбыз? Жаңы жашоо бүт тармакка кириш керек. Саясатына, экономикасына, тиги тарбиясына, ар бир медицинага, тиги Минздравка, тиги физкультурага, экономикасына, тиги географиясына, тиги жанагы экологиясына бүт камтыш керек да. Биз илгерки эмеден бошой албайт беле. Жана айттыңар жанагы аялды урматтабай анан айдоо маданият. Ал жанагы биз постсоветский эмеден калган маданият да. Менталитет. Бизге биздин чөлкөмгө тийиш менталитеттен арыла албай. Биз ушунтон убакытты жоготуп атабыз да. Биз тез өзгөртүшүбүз керек да. Дагы поколенияны жоготпой. Ошол менен жаштар менен карылар интеграция болуп, анан жаңы экономиканы түзүп, жаңы маданият түзүп, бирок жанагы кыргыз экенин унутпай, идентичти унутпай, өзгөчөлүктү унутпай, эң негизи байлыгыбыз ошол. Тилибиз, рухубуз, духубуз, маданиятыбыз. Мен бүгүнкү маектешибизден өзүмө көп сабактар алдым. Эң эле биринчиси бизнестин жашы жок экенин алдым. Качан идея келсе, бышса, жетилсе баштоо керек экендигин. Экинчиси, ар дайым бир туугандарым жакшы болуп, эгерде өзүңөн чоң агаң, эжең болсо алардан сабак алып, алардын дагы айтканын угуш керек экендигин байкадым. Андан кийин ар дайым күнүгө прогресс болуш үчүн ар жактарды кыдырып, аракет кылуу керек экендигин байкадым. Чет өлкөгө чыгуу керек экендигин байкадым. Бул да аябай маанилүү экенин байкадым. Дагы
бактылуу каарлыктан ата энебизге шарт түзүп берүүбүз керек экенин, аларды туура түшүнүүбүз керек экенин, алар дагы жашаганга өздөрүнүн каарылык немесин жашаганга толук укуктары бар экендигин, аны биз балдарыбыз менен, неберелерим менен аларды үйрөтпөшүбүз керек экенин байкадым. Дагы эмне эң кызыккан жерим, адам өзүн шылдыңдай алыш керек, өзүн неме кыла алыш керек дегениңиз жакты. Мен ушулар менен өзүмдүн сабагымды алдым. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Тимур мырза. Чоң рахмат агалар. Мен могу жакта эң жаш болуп отуруп, мен аябай көп нерсени үйрөндүм. Сиз айткан эле сөздөргө кошуламын. Мына урматтуу достор, мен кошумча сөзүм, биз кичинекей эле аз улутпуз, биз 7 миллион кишибиз. Могу Чикагонун ичинде эле 10 миллиондон ашык киши бир шаарда жашайт. Ошону айта кеткенде, биз эң чоң максаттардын бири, биз ошондой ар кандай кылым болсо дагы, ар кандай ой пикир болсо дагы чогуу отуруп, чогуу бири-бирибизди угуп, чогуу биздин улутубузду, биздин өлкөбүздү өнүктүрүш керекпиз. Ал колубуздан келет. Колубуздан кандай келет? Ушундай бүгүн отуруп, балким саясий жагынан же башка жактардан биз ой пикирибиз башкача, бирок эң биринчи максат отуруп алып, бири-бирибизге айтып, совет берип, бири-бирибизди үйрөтүп дегендей, ар бирибиздин опытыбызды бөлүнүшүп сүйлөшкөнү бул шарт. Ошон үчүн сиздерге аябай чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөргө аябай жагат. Эми ушудан баштап менин оюмча биздин каналдын возрастной категориясы көтөрүлөт дегендей. Ошону айта кеткенде эле чоң рахмат келгениңиздерге. Буюрса бул акыркы подкаст эмес, буюрса Кыргызстанда көрүшүп калатырбыз. Эмикисине буюрса дагы көбүрөөк киши могу жакта отуруп, себеби 10 жыл мурун эле биз монтип ким ойлогон? Ошончо кыргыздардын бизнеси болот Америкада, ошондо подкасттар ачылат. Биз аны ойлогон жокпуз. Ошону айта кеткенде эле 10 жылдан кийин эмне болушу биз өзүбүз билбейбиз. Буюрса өзүбүздүн телеканалдар болсун могу жакта, өзүбүздүн чоң культурный центрлер ачыла берип, биз ошентип өнүгүп, Кыргызстанга жардам берип, Кыргызстанга опытты апарайлы. Ошо чоң рахмат келгениңиздерге, агалар, чоң рахмат. Рахмат.